Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Assalamu alaikum. Катаны барды кетирет. Bir жолу кетирсе, кечирсе болот, бирок бир катаны эки жолу кетирсе, аны кечиргенге болбойт. Бул бир. Экинчиден, ошон үчүн айтат го, бир ийинден жыланга эки жолу чактырган адам ушул жакшы адам эмес дегендейчи. Эми өттү кетти, ата-энесинин дагы эстетип жүрөгүн эзе бербейличи. Бирок мына болор окуя болду. Эми ушуну кайталабаш үчүн эмне кылыш керек? Кандайдыр бир логикалык тыянак кылдыңыздарбы? Анткени азыр милиция деген менен 2-3 айга бирден участкага кайсы бирине жетишсин. Булардын бир же акчасы болбосо, же бензинин камсыздап бербесиңер, же машинасы болбосо, милицияны айыптап кереги жок. Коомчулук кандай жардам бере алабыз? Ошону айтыңыздарчы бизге. Коомчулукту мобилизация кылсак болобу ушундай иштерди алдын алыш үчүн, профилактика үчүн. Рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, рахмат. Биздин көйгөйдү жакшы көйгөйдү айтып кеттиңиз. Ошол жердеги эле иштеген биздин жаш балдар менен иштеген инспектордун нагрузкасын алып көрсөк, ушу кылмыш болгон жерде инспектор 8 айылды 4 мектепти тейлейт. Кантип иштетет? 6534 жаш бала бар, анын ичинде 1050 мектепте окуган балдар бар. Ошон үчүн 4 мектепти айланып, өзү жалгыз деген иштеп бир топ кыйынчылык жаратат. Ошону менен бирге эле биз деген дайыма контролдуу ташымаларды коебуз. Жергиликтүү сиз айткандай соцработниктер менен, мугалимдер менен ошо айырылуу балдардын деген списигин көтөрүп чыгып, чогуу жумуш алып барууга дайым жумуш алып барабыз. Бирок кээ бир убактарда биздин дагы күчү жетишсиз болуп калат экен. Сиз айткандай муну толук коом менен аракет кылып деген жумуш алып барбасак, ошо кылмыштын саны өсүүгө алып барылат деген. Эгерде ошол күнү участковый аркасынан аңдып барып, кылмыш кылып аткан жерде кармаса, аны кошо өлтүрмөк. Эч ким көрбөсүн, билбесин депчи. Анткени анын тиешелүү куралдары да жок, жалгыз бара турган болсо, бул жагда ойлонушубуз керек. Америкада мисалы жардамга келе турган болсо, бир эле полицейский келбейт, целая команда келет, курал жарагы менен, катар машиналар менен. Мен ал жакта окуганмын, көргөнмүн. Чакырсаң бир 7-8 минуттан калбай келип алышат. Андай болуш үчүн каражат керек, мен түшүнөм. Участковыйларды бир жактан бир жакка ротация кылып атасыздар, же үйү жок, туурабы? Же квартплатасын төлөп бересиздерби? Нуржигит Кадырбекович, биз деген ошо жашаган жеринен эгер квартира жашаса, биздин мамлекет азыр квартплата төлөп берет. Биз жерден 2 жылдан жөндөн которо бербейбиз. Ошол жерде иштеген кызматкер 3 жыл, 5 жыл иштеш керек. Эмнеге деген ошол жашаган эл менен жаш балдардын баарын, тартипсыздардын баарын таанып, ошол жерде көбүрөөк иштесе, мындай опытный болуп, бишке дагы мындай жардам берет. Рахмат. Эми балким ал жагы да бардыр, бирок мен эми борум органынан айтып атам, байкуштар. Башка районго иштеп кетет, же айлыгы жарытылуу эмес, жашаганда проблема, үй бүлөсүн алып келе албайт, балдары мектептен чыгарып көчүп келе албайт дегендей да. Участковыйлардын проблемасы көп эле. Мен сизге бир тажрыйбаны айтам. Эмне үчүн Голландияда кылмыш аз десе, алар карыган кемпир чалдарды кызматка алат экен. Эгерде бир шектүү нерсе көрсөңүз, бир кызыктуу нерсе байкасаңыз, маалымат берип туруңуз, ар бир маалыматыңызга мынчадан каражат дегенчи. Керек ошондой мыйзамды кабыл алып берели. Бул ишке бүт коомчулук тартылмай сайын милициянын колунан эчтеке келбейт, азыркы жагдай менен, азыркы шарт менен. Ошон үчүн милицияларга эми Кудайым күч кубат берсин, бирок ушул жагын карап көрбөйсүздөрбү? Оюңуз кандай? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сиз айткан бул ыкчам иштердин ичине кирет, ыкчам иштерге. Биздин ыкчам иштер акыркы мыйзамдар менен бир топ солгундап кеткен. Ал сиздердин жардамыңыздар менен ушу ыкчам иштердин алдын алуу. Бул ыкчам иштердин негизинде бизде кылмыштын алдын алуу боюнча бир топ мурда жумуштар жүргүзүлүп элек. ТК каршы азыр убакта жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биздин ыкчам кызматкерлердин баары кылмыш болгондон кийин гана тергөөчүнүн тапшырмасы менен иштеп калган. Ошол себептен бул жерде ошо кылмышкерлердин арасынан маалымат алып, сиз айткандай, маалымат алып кылмыштын алдын алууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бир аз чектелип калды. Рахмат. Билим берүү министрлиги аял затына тарбия кандай болуш керек, мамиле кандай болуш керек, ушул жагын колго алыңыздарчы, талим тарбияны дагы. Бул узагынан ойлонуш керек.